Саламатсыздар бардактуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен бүгүн кайрадан кино дүйнөсүнө сапар алабыз. Бүгүнкү кезектеги чоң экран программасынын коноктору кинорежиссер Алмаз Жаңгазиев жана актер Акылбеков Акылман. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Маанайыңыздар кандай? Эртемен туруп эле пригласительныйларды чакыруу барактарын таратып жүргөнбүз. Аз жерден кечип кала жаздадык. Сиздин маанайыңыз кандай? Сон. Кандай келип алдыңыз? Сабактан кийин шаш-пушуп келдик, бирок жетиштик. Сагын. Сиздерди чогуу чакырганыбыздын себеби дагы дал ушул жакында чыга турган Көз ирмем тасмасы жөнүндө маек кургузу келди. Сизди режиссер катары алгачкы суроомду бере кетсем, ушул Көз ирмем тасмасы кимдин идеясы, кантип жаралып калды, ушул тарыхы боюнча бир аз айта кетсеңиз. Көз ирмем идеясы мага өзүмө таандык. Сценарийин болсо Амантур Ормуков деген байкебиз жазып бүтүргөн. Фильм идеясы негизи ушундай кино тартым келип жүргөн, ушундай мистика, драма жанрындагычы. Анан эң башкысы ошол эмеден келип чыкты да. Мектепке 4-класс кызым окуйт. Ошо мектепте окуган кызым эжеyi чакырып калды. Конкурс болуп тур физкультура сабагынанчы. Анан папа, мама и я спортивная семья деген физкультурадан жарышып, ошол жака бир 7-8 команда чакырылыптыр да. Анан ошонун ичинен биздин үй бүлө, анан дагы бир үй бүлө эле мындай толук келиптир да. Болбосо бирөөсүнүн апасы жок, бирөөсүнүн атасы келбей калган, же болбосо кээ бирөө жумуштарынан бошобой калган, кээ бирөө ажырашып кеткен деген сыяктуучу. Ошондо мындай ой келген да, то есть ага чейин эжеyi келип бизди мынтип атпайбы, мактап атпайбы? Рахмат келип бергениңерге, толук келип бергениңерге мен аябай сүйүнүп атам деп, аялымды бетинен өп, кызым бетинен өп, ушинтипчи. Ошондо ойлонуп калгам да эме депчи. Эмне үчүн ушул өзүбүздүн балдарыбызга көңүл бөлүп коюш, өзүбүздүн балдарыбыз менен чогуу бир нерсени өткөрсөк, башка кишилер бизди макташ керек деген ой келип калган да. Ал деген биздин жашообуздагы мындай күнүмдүк эле жакшы болуп турган иш болуш керек да негизичи. Анан хотя бы өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, өзүбүздүн жубайларыбызга, өзүбүздүн балдарыбызга көбүрөөк маани берип, ошолордун жашоосунда аралашып, жакшы бактылуу өмүр курганга эмне жетпесин, ошол эмне тоскоол болуп атат бизге деген ошонун артынан ошол идея келип, ушундай кино тартым келип, ошону тартып койдук. Өзүңүздүн жашооңуздан алынган экен да демек, Өзүбүздүн жашообуздан, баардыгыбыздын да менин оюмча. Жакшы. Акылман мырза, бул кинодогу өзүңүздүн ролуңуз тууралуу кененирээк айта кетсеңиз, кандай ролду ойнодуңуз, сиз үчүн кандай болду? Алмаз мырза менен иштешкен канчалык деңгээлде оңой болду? Так, бул кино жөнүндө айтып берип койсом, болсо мен өзүм жаңы баштап аткан жаңы проекттерлерим болду. Конечно, мандраж кырмадым башында, анткени мындай чоң актерлор менен Калипбай же Абылай байке, Аскат байкелер менен тартылган. Прям как-никак уровеньде турабы? Албетте. Ошондуктан биртке мындай сүрдөөн болду. Бирок Алмаз байке чоң рахмат, анын баарын карабастан мага жардам берип, поддержкадан берип, мындай жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылды. Мен да керек жерден тура эмес кылсам, мындай урушпай эле, мындай тихо, мирно сонун түшүндүрүп берди. Анан Алмаз байке менен иштешкен мага аябай жакты, чын айтканда. Мындай сабырдуу киши да. Негизи ушул кантип чыгармачылыкка келип калдыңыз? Негизи өзүңүздүн кесибиңиз боюнча актёрсузбу же кандай? Жок. Мындай, как сказать, творчествого мен случайно келип калдым деп айта алам. Өзүм негизи медицинский факультетте окуйм, КырСУда. Анан болсо, биринчи проект Мурас болгон менин кичим. Руслан Акундукку. Ага болсо мен да чын эле кокустан түшүп калгам андайга. Жөн эле үйдөн эле жатып эле. Кастингке бардыңыз беле? Кастингте там үйдө эле жатам да, жакшы эле телефон чукап эле, анда идея жок, даже мындай жаңы эле эмеге шаарга келгем да. Жөн эле телефон чукулатып эле, потом реклама деген көрүп калдым Instagram астында. Ушундай там кастинг болуп атат деп. Анан ичимен айткам да, блин, жигитке жетимчүнөр аздык кылат, ладно, кылып көрөйүнчү депчи. Особо деле шанс койгон эмесмин. Пойдет, нет, деп эле. Анан мени көрүп, эмеге чакырышты кастингке. И ошо менен Мурас кетти. Мурастын артынан эле мен Алмаз байкебиз менен көрүптүр. Анан ошол жактан болсо мындай ролго жарашат экенмин да. Азыркы Көз ирмемдин Назар деген баланы ойнойм. И ошол ролду жашып, Алмаз байке чакырган. Анан ошентип
экинчи проектке тартылып калдым. Жакшы. Негизи өзүңүз чыгармачыл адам экенмин, мен көбүрөөк дагы чоңураак проекттерге тартылышым керек экен. Мындан кийин дагы кино жааты менен кетем деген ойлор келдиби? Ойлор Же жок, жактан жок деп калдыңызбы? жок, ортунан кино жак кызыктуу экен аябай эле. Мен ойлой берчүмүн, кичине кездечи, ой, актердон башка мындай, ой, актер самый легкий работа депчи. Эң жөнөкөй жумуш, оорчулук деле жок. Но оказывается аябай оор экен. Өзгөчө съемка учуруна келгенде аябай. Аябай прям мындай как-то психически чарчап калат экенсиң да. Ошонусу оор экен. Ата келечекке буйрса тартылам деген пландарыбыз аябай жакшы. Жакшы, эң сонун Алмаз мырза айтсаңыз, ушул дал ушул көзүрмем тасмасында даярданууга канча убакыт кетти? Мисалы, ар бир сценарийди кино жаатында эми режиссерлор түшүнөт го, КПП деген сыяктуулар бар. Ошолорго канча убакыт кетти? Кандай даярдыктарды көрдүңүздөр? Мисалы, кастингден кандай кантип өзүңүздүн мындай табитиңизге тандап аласыз? Негизи сценарийдин жазылышына көп убакыт кетти барынан. 2023-жылы август айында эле идеяны айтып, ошо Сүйүма Сулайманова биздин продюсерге айтып, ал жактырып, анан ооба макул жазгыла дегенден кийин августтан кийин баштап эле сценарий жазып баштадык. Ошентип майга чейин прям биз ошо даярданып аткан убакта дагы жазылып аткан учур болгон да. Анан биз съемкага чыгарга бир 10 мүнөт калган, 10 мүнөт дейм, 10 күн калгандан кийин сценарий жазылып бүтүп, анан кийин иштеп тартып кеттик да. Сценарий ошондо почти жарым жылдан ашыкча жазылды. Даярдоо иштери болсо ошол 4-чү драфт, эң акыркы драфт жазылып аткан убакта параллельно уже даярданып баштаганбыз. 1 айдай убакыт даярдандык. Ошол убакта ага чейин эле уже кастингдер кимдер келет, кимдер ойнойт деп ошону ойлонуп аткан болчубуз. 1 айдын ичинде костюмдар сатылып алынды, локациялар изделип бүттү, команданы чогулттук дегендейчи. Анан 15 күндүк съемка болду. 15 күн смена болду. Андан бери эле монтаждап келатабыз. Кино Бишкекте эле тартылган, шаарда болгон окуя да. Жакшы. Сыр болбосо канча бюджет кетти? Бюджет жагын мен билбейт экенмин точно. Продюсерлер билет. Мен деле сурасам жакшы эле деп коюшат, бирок чынын айтсам мен билбейм ошону. Жакшы. Негизи ушул эфирдин сыртында да айта кеттиңиз, бул былтыр тартылган кино, былтыр эле чыгыш керек болчу депчи. Негизинен ошол көрөрмандарга эмнени берейин, эмнени жеткирейин дедиңиз. Бул кинону көргөндө адам кандай сезимдер менен чыгыш керек кинодон? Кинону көргөндөн кийин адамдар деген убакытты баалаганды түшүнүш керек да. Айтып коет экен го, убакыт баалагандар үчүн кымбат депчи. Ансыңарындай өзүнүн азыркы өтүп аткан жашоосун ошону ойлонупчу, мисалы жөн эле телефон кармап алып, диванда жата бербейчи, мисалычы. Жакындары менен көбүрөөк мамиле кылып дегендей, үй бүлөлүү болсо жубайына, балдарына көбүрөөк убакыт бөлүп ошонучу. Убакытты текке кетирбей, анан бактылуу көзүрмемдер көбүрөөк болсун деген максат бар да кинода. Жакшы. Ошол съемка учурундагы кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуздар? Мен өзүм режиссер катары съемкада кыйынчылыктар башында айтсам болот. Сценарий башында комедия жанры болчу. Комедия жанрынан драма жанрына өтүп кетти да сценарий акыркы драфттанчы. Ошондо мен комедия жагын ойлонуп, комедия кино болот деп ойлонуп жүрүп, анан кийин драмага өткөндөн кийин мага кичине кыйын болду да башында. Жаңы жанрга адаптация болгончу. Бирок азыр көрсөм, азыр кино вроде бы жакшы эле. Съемкада кыйынчылыктар кездешкен жок, Эми съемкадагы кыйынчылыктар боло берет да. Ар бир проект, ар бир кино, ар бир сценарий ар башкача да. Ошого жараша көзүрмем деле жаңы история, жаңы окуя, жаңы сценарий, жаңы персонаждар, алардын жаңы үйлөрү, ар кандай кыйынчылыктар боло берет эми, бирок аларды кыйынчылык деп жүрө берсең, анда кинодо иштебей эле коюш керек да, аны кыйынчылык деп эсептебей эле койсо болот.
Жакшы, чоң рахмат. Негизи бир аз теманы буралы. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз кантип башталган, кантип баштап калдыңыз? Негизи эле чыгармачыл адам экениңизди качан түшүндүңүз, же болбосо бул балалыктан бери келген кыялыңызбы? Негизи эле чыгармачыл адам экенимди 1-класста эле түшүнгөм. Анткени ошол убактарда эле мектепте окуп жүргөндө эле спектакльдерди ойноп, ырдап, ар кайсы конкурстарга катышып ошентип жүрчүмүн. Анан кийинчерээк кино көп көрүп баштадым, чоңойгондон баштапчы. 8-9 класстан баштап кинолорду көп көрө баштадым. Анан кийин ар кайсы персонаждарды туурап, мисалы, бир кино көрсөм, ал кинонун персонажы архитектор болсо, мен да архитектор болом деп калчумун. Мүмкүн бир кинонун персонажы спортсмен болсо, мисалычы, мен спортсмен болом деп калчумун, ушундай. Көрсө актер эле болгум келчү окшойт да ошол убактачы. Актерчулук деген өзүмө мындай актер болом деген оюм деле жок болчу, бирок ошо актерлорду туурап эле жүрүп, анан кийин объявление окуп калдым мен да ошо Акылманга окшоп. Жамал Сейдахматованын Туңгуш жаштар театрына чакыруулар болот депчи. Ошол учурда маам чалып, анан кийин Туңгуш жаштар театрына өтүп калгам. Театрда 3 жыл окудум. Ошол убакта параллельно мен дагы КГУстада бухгалтерияда окучумун да. Анан экөөнү совмещать эткенге аракет кылчумун да. Анан актер болом деп жүрүп, кийин бул эмеге туш болдум, съемочный площадкага келдим. Биринчи гаишники деген Эрнст Байкенин киносундачы. Ошол жакта самолет аэропортто, анан самолеттун ичинде 14 саат отурганбыз да. Анан кийин кино чыккандан кийин өзүм көрүнгөн жокмун такырчы. Бирок 14 саатта ошо мен кинодо эле иштесем жакшы болчудай деп. Анан элдер менен таанышып, ар кайсы кастингтерге барып жүрүп, короткометражкаларга тартылып баштадым. Кинолорго да чакырып башташты. Анан кадрдын сыртына аркасына өтүп кеттим да, за кадром иштегенгечи. Биринчи киномду 2012 жылы Кыял кештер деген кино тартканбыз. Жана псевдодокументальный камераны алып жүрө берет да. Ошону өзүбүздүн досторубуз болуп тартканбыз. Андан кийин Сүйөмдечи деген полнометражный комедиялык бир кино тарттым. Анан ошентип эле кинодо иштеп келдим. Негизинен өзүңүзгө режиссер болгон көбүрөөк жакты окшойт анда, Өзүмө актер мындай кадрда турганга караганда за кадром иштеген көбүрөөк жакты да. Билбейм. Режиссер болоюн деп чечтиңиз мындан кийин? Кинодо негизи операторский группадан башка бүт позицияда иштеп көргөм да. Анткени мындай кинонун ичинен өзүнүн ичинен жакшы билип алайын деген эле максатым бар болчу да. Окууну бүткөндөн кийин эмнеге кино жаатына тапшырайын деген жоксуз? Же үй бүлөңүз жогай деп койдубу? Кино жаатына тапшырайын деген ойлорум бар. Азыркыга чейин бар. Окууңузду улантайын деп, 3-4 жылдан бери мына тапшырам, тигине тапшырам, анан кийин деп эле убакыт өтүп кетет, ар кайсы проекттерде иштеп жүрүп эле. Анан мунусунда дагы быйыл да тапшырайын деп атам. Жакшы. Негизи көрүүчү катары өзүңүз негизи кандай фильмдерди жакшы көрөсүз? Көрүүчү катары бүт эле бардык кинону көргөнгө аракет кылам, ар кайсы жанрдагычы. Баары тең эле мен үчүн кызыктуу. Бирок көбүнчө ошо Ноландын кинолору жагат мага, Тарантинонун кинолору жагат деген сыяктуучу. Бирок ар бир жанрдан өзүмө жаккан кинолор бар. Жакшы. Акылман мырза, дал ушул суроо эле сизге кандай стилдеги же болбосо кандай жанрдагы фильмдер жакшы көрөсүз? Жана ошол кыргыз фильмдеринен мисал келтире кетсеңиз. Так, чын айтканда мага бүт кинолор жагат, только ужастик көрө албайм. Ужастиктерден өзүм өлө корком. А так жүрөгүмө жакыныраак кичинекей кезинен бери мындай комедиялар жакшы көрөм да, особенно кыргыз комедиялар өлө соңго. Кичинекей кезинен бери жакшы көргөн кинолордун бирин айта кеткенде, комедияданчы. Могу Напарниктер деген бар. Бир туганчык, ошол кинолорду көбүрөөк жакшы көрчүмүн. А так баары тең эле жакшы көрөт экен ужастиктен башка. Ужастиктен башка, Негизи ошол кыргыз актерлорунан же болбосо дүйнөлүк актерлордон деле мен дагы ушундай актер болом деп кыялданган бир актериңиз барбы? Эмиль Эсеналиев. Мен үчүн пример да, чын айтканда. Потому что кичинекей кезимден бери эки актерди признавать этем, ошолордун ролдору жагат. Биринчи бул Эмиль Эсеналиев,
Экинчиси болсо бул жанагы Жеңиш байкенин фамилиясы кандай? Майрамбек уулу. Да, Жеңиш Майрамбек. Прям ролдорго өлө кирип, кызыктуу го. Ооба. Негизи өзүңүз кыялданган бир ролуңуз барбы? Мен келечекте могул ролду ойношум керек, ой уровеньге чыгышым керек деген. Вау, прям сонун суроо экен. Мен бир мечтать эткен роль болгон. Өзүмө негизи кичинекей кезден бери терс каармандар жагат. Негедирчи, потому что алардыкы мындай историясы намного интереснее, еще немножко харизматичныйар болушат го. Ошондуктан мындай бир кыялымда бир ойлонуп койгон болчумун ичменчи. Кандай роль прям жарашмак, прям отурмак депчи. Вот что-то мындай бир высокомерный байдын баласы болгон, там мындай дерзкий эмелер болот экен го. Вот что-то ошондой ролдор жарашат го деп ойлонуп калдым эмнегедир. Жакшы, сонун интересный деп кетмени кечиресиздер. Кызыктуу экен. Негизи эле ушул күнгө чейинки тарткан же болбосо тартылган съемка учурундагы аябай кызыктуу окуяларыңыз болду эле. Бардык проекттердин ичинен эсиңизде калып деп кайра айтып берген кызыктуу окуяларыңыз. Негизи кызыктуу окуялар көп эле болот, бирок ошонун ичинен бир окуя аябай эсимде да. Анан кийин мындай өзүбүзчө отурганда дагы айтышып калабыз, же болбосо бирок эфирде такыр айткан эмесмин да анычы. Бир жолу бир Токмокто кино тартып атканбыз. Анан операторский группанын отражательдери болот го, жана пеналар, отражательдери. Ошо жолдо машинанын жүргөнүн тартып атканда ошо мындай карасам, талаада мындай пена шамалга учуп баратканын көргөм да. Учуп баратканын көргөм, анан айтып коем деп унутуп калып эле, анан кийин эстен чыгып кеттир. Ал күнү тартып эмеге бардык, жаттык, отельге барып жаттык. Эртеси күнү эртең менен кайра эфирге деп коем, съемкага чыктык. Съемкага чыксак ошо гафер деп коет, ошо светке жооп берген бала келип, Алмаз байке, бизге рухсат берсеңиз, бир жарым саатка базарга барып келе калалы деп атпайбы. Эмнеге барасыңар десем, ошо көчөнүн отражательиси учуп кеттир депчи айтып атпайбы. Мен көргөм аны учуп бараткан. 15-20 мүнөттө барып келе аласыңар да десем, хорошо, барып келе калабыз дейт. Макул, анда барып тезирээк барып келе калгыла дегенчекти КамАЗ өтүп баратат да, жолдун четинде болчубуз да, КамАЗ өтүп баратат. Мен ошону айтып атам, ошол убакта КамАЗ өтүп баратат, анан биякта яма бар экен. Ямага КамАЗдын дөңгөлөгү түшүп кетип атпайбы? Түшүп кетип туруп, анан үстүнөн отражательдерчи, пеналарчы учуп келип туруп, анан төртөө учуп келип туруп, биздин маңдайыбызга түшүп калып атпайбы? Анан кийин кетип калды КамАЗ, биз болсо пенаны карап турабыз. Ушундай алмак белеңер десем, ооба деп атпайбы? Анан барасыңарбы десем, жок, барбай калды окшойт деп жерден алып алып дальше иштеп кеттик. Сонун экен, кызыктуу экен. Бул кайсы проект болду эле? Бул деген жана Кошуналарын тандабайт деген сериалдын основасынан тартылган кино болчу да. Алтын кошуналар. Алтын кошуналар же Кошуналар кинодо деп тартылган да. Жакшы, сонун экен. Негизи эле дагы теманы бургум келип кетти. Негизи эле ушул кино тартууда негизи мындай коомго эмнеге керек кино, эмнеге тартылыш керек? Тартпай эле койсо болбойбу? Же акча табуу максаттабы? Негизи жакшы суроо, бирок кино мисалы телевидение көп көрүлбөй атпайбы азырчы? Театрга көп барбай калышты деген сыяктуучу, бирок кино дагы эле жашап келатат да. Анан бир чети дагы бул бизнес кылуу азыркы учурдачы. Экинчи жагы болсо жакшы кинолорду тартып, биз ошо мен лично өзүмдүн максатым ошо жакшы кинолорду, тарбиялык максаты бар кинолорду тартып, анан элге чыгарып, ошо менин кинолоруман бир жаран өзүнө керектүү нерсесин алып калабы деген оюм бар да. Бекерине айтылбайт да, бул кино деген бул бомба замедленного действия да. Кино аркылуу мындай терс жактарын дагы кетирип, мындай пропаганда кылбыйсың болот. Жакшы жагын да кылып пропаганда кылсаң болот. Ошон үчүн кинону көргөндө мындай жакшы тандап, ошо кичинекей колдар айрыкча өзүн мындай аң сезимде терс таасирин тийгизип албагандай ошондой кинолорду көрсө дейм да. Ошол кинонун бизде жашоодогу орду. Коммерциялык кинолорго көз карашыңыз кандай азыркы күндө? Коммерциялык кинолорго көз карашым жакшы эле. Биринчиден ошо мен өзүбүздүн Кыргызстандагы көрөрмандарга ошо билет сатып алып
кирип аткан байке эжелерге рахмат демекмин. Анткени биздин кинону колдоп, ошонун артынан биз дагы ошентип иштеп акча таап дегендейчи. Ошондой деңгээлге жетип атабыз азырчы. Ошон үчүн көрөрмандарга аябай чоң ыраазымын да. Биздин кинону тандап аткан үчүн. Кийинки суроо экөөңүздөргө тең тиешелүү. Азыркы жасалма интеллект боюнча, жасалма интеллекттин мисалы социалдык тармактарында эле болобу, киного тийгизген таасири, терс жана оң таасирлер сиздин оюңуздарча кандай? Кимиңиздер? Жасалма интеллект боюнча. Мисалы сценарийди деле жазып коет, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде оң таасири тийип жатабы, же сол терс таасири тийип жатабы? Бизде чын айтсам Кыргызстанда көп деле колдонулбай эле азырчы. Жана эле сүйлөшүп атканбыз ошол жөнүндө. Сценарийди мындай основаларын берип койсоң болот экен, анан кийин жазып коет экен деген сыяктуучу. Бирок баары бир өзү каалагандай болбойт болуш керек да, менин оюмчачы. Сценаристтин, режиссердун өзү каалагандай болбой калышы мүмкүн да. Бирок жасалма интеллекттин жакшы жактары бар. Менин оюмча бизге деле келет болуш керек да. Азыр деген биз өлө кыйналып атпайбызбы? Мындай петличка көрүнүп калган деген сыяктуучу. Же болбосо көчөгүн эле бир кадрдан жакта бир баннердин рекламасы чыгып калыптыр депчи. Ошолорду алып салганга мүмкүнчүлүктөрү бар да, жасалма интеллекттинчи. Задача берип коесуң, петличканы же болбосо ошондой бир бизге кереги жок жазууларды алып сал деген сыяктуучу. Эгерде тезирээк боло турган болсо, колдонсо болот го дейм, жакшы эле. Жакшы. Анда сиз социалдык тармактар жөнүндө айта кетсеңиз. Таасирлери жөнүндө киного. Мисалы, жалаң гана оң таасир тийгизбестен, сол таасири деле бар деп ойлойм да. Бар болуш керек. Сизге кошулам койсузбу? Көп деле антип ойлонуп турмун. Социалдык тармактарда мисалы реклама жакшы кетет да, реклама жакшы кетет, ал оң таасири болсо, кээ бирде прокатта турган кинолор деле чыгып кетип атат, мисалы алар терс таасирлер дагы башка кандай таасирлери бар? Оюңузча колдонулуш керекпи же? Негизи ар бир тарткан кинокомпаниялар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонот да. Кинону ошо сатыш керек деген сыяктуучу. Эгерде өзүнө жардамы тийип атса, кереги тийип атса, анда ошо неге болбосун да. Анан өтө эле аша чаап дагы реклама кылып салып, анан же болбосо жаман кинолорду деле элге өткөрүп атышат деген сыяктуу. Эми ар бир иш, ар бир кылган иш, ар бир өзүнүн эмес, кандай десем, өзүнө керектүү эле ошондой эмесин алат го дейм да, пайдасынчы. Мен ошол ошламайм анткени мисалы биз бир нерсе издеп атканда, биз өзүбүзгө целенаправленно бир нерсе издегенге бул аябай жакшы. Эгер болсо жанагы силер айтып аткандай рекламаларчы, бирок тура эмес рекламалар болуп калат го. Ну, ошолор жаман. Азыр эле ошо билеттер таратып келет, ошо бир блогер менен жолугуп калдым да, анан айтып атпайм, аялыңар экөөңөр аябай сонун, бактылуу, өлө сонун эме жубайсыңар депчи. Мен силерге көрүп алып аябай кызыгам деп ошентип айттым да, десем, байке, ошону айтасыз да, андай эмес да, биз Инстаграмда эле ошондойбуз да депчи. Биз деле урушабыз, биз деле талашабыз, биз деле бири-бирибизге кээде мындай жакпаган сөздөрдү айтып ийебиз. Инстаграмда ошондойбуз да дейт да, анан бир чети ойлонуп каласың, анан элдерге да ошондой эметсе экен дейм да, мындай жетсе экен деп да, баарын тең мындай туура эметкенгечи, калчагангачы ой жүгүртүп, ар кимдин өзүнүн ой жүгүртүүсү жакшы болсо, анда билет да, ал эми Инстаграм бул реклама экен. Же болбосо анын артында да кандай тургандарчы. Алар деле айтат, биз блогербиз, реклама кыла беребиз, биз деле силердей эле адамбыз депчи. Бирок эме туура анысы да. Жакшы. Негизи ошол келечекте башка режиссерлордон, киношниктерден сизге сунуш түшсө, кабыл аласызбы актер катары? Мага актер катарыбы? Актер катары. Мага актер катары сунуш түшсө, албетте ачыкмын, телефонум да. Инстаграмга жаза бергиле, любой момент. Жакшы, менде мындай суроо пайда болуп кетти да, негизи чыгармачылыктан эмне таап алдыңыз өзүңүздүн жашооңузда? Азыр чыгармачылыктын кандай десем, мындай чыгармачылыктан мага ушул нерселер келди, мен ушуну таап алдым деген сыяктуу.
чыгармачылыктан Сизге мен эмне бере чыгармачылыктан жакшы досторду таптым десем болот. Досторумдун азыр көбү ошо чыгармачылыкта мен чогуу иштеген балдар, жолугабыз, сүйлөшөбүз, бирибиз менен кайсы проекттер бар, кандай эмне алдыда кандай иштер бар деген сыяктуу. Чыгармачылыктан мен бул башында кызыгып келгенден кийин азыр жумуш таап алдым. Үй бүлөмдү ошол чыгармачылык аркылуу, ушул жумушум аркылуу багам. Андан сырткары сүйүктүү да, мен өзүмдүн каалаган нерсемди жазып атам да азыр. Жакшы. Сиздин чыгармачылыкка келгениңизге аз болсо дагы, сиз эмне таап алдыңыз, кандай көз караштарыңыз өзгөрдү? Кененирээк айта кетсеңиз. Көз караштар. Көп суроолорду мына каршы ойлонуп турмун менчи. Ойлоноруңуз, шашпай эле оюңузга келгенин айтып. Так. Бирок да соц тармакта болбодум ба? Чыгармачылыкка келгенде, мага бир нерсе жакты, мындай за кадром кандай иш болот экен, баарын билет экенсиң. Баарыбыздан ойлойбуз го, кино же любой бир ролик оңой эле бат эле тартылат депчи. Жок, андай эмес экен. Анын артынан чоң, мындай мээне чоң труд кетет экен да. Биз кадрдын ичин көрүп, кадрдын сыртын көрбөйт экенбиз. Мен ошону түшүндүм биринчиден. Анан жана өзүмө польза болсо, бул элдер таанып башташты. Мындай как-никак, всё же жыргайт экенсиң, мен да тарсам да, мен көргөм ошакка чыкам дегендейчи сөздөр. Сүрөткө түшө алалычы деген учурлар болот атабы? Ооба, болот атат. Жакшы. Кыргыз кинолорунан 5 жакшы көргөн киноңуз жана эмне үчүн? Кыргыз кинолорунан мага Дара кыры жагат. Өзүм да иштеп калгам ал жакта. Боз салкын жагат мисалы. Айыл өкмөтү жагат. Белгисиз маршрут жагат. Жана мен жакшы көргөн фильмдердин бири. Жана 5-чисин атай кетсем, өзүм кином айтып коеюн, сүйөм дечи. Мага да жагат. Себептери эмне үчүн? Тиги мен өзүм тартпаган кинолордон мага жакканы ошо, мен агайларым тарткан. Айбек Байке, Темир Бирназаров, Эрнест Абджапаров деген сыяктуу. Мен алар менен башында карьерамды жаңы баштап келатканда таанышып, ошолор менен иштешип, алардан сабак алгам да. Боз салкын менен Айыл өкмөтүн менин оюмча ар бир цитатасына чейин билчүбүз да. Да, жаш кезде кайра айтып көрсөңүз да көрөрүпчү. Жок, тажабайм. Ошол убакта деле тажачу эмесмин, азыр деле тажабайм. Ооба. Сүйөм дечи болсо, мен ошо биринчи баштап атканда, карьерам баштап атканда ошону мага сунуш кылгандан макул болуп тарткан, андан кийин ошондон ары мен карьерам жылып уланып кеткен үчүн мага ошол аябай даамдуу сезилет болуш керек азыр сизге. Баалуу. Азыркыга чейин бар го, жанагы Инстаграмда кичинекей отрывоктарычы. Мен эме деген жана. Мен ошонун эмесин тарткан болчумун, Адыл, сен мени алдадың дегенчи. Алдагы Дураны эшикке чакыр дегенчи. Ошолорду азыркыга чейин көрүп алып, мындай мен үчүн сыймыктанам да, ооба. Сонун жакшы. Сиздин 5 жакшы көргөн киноңуз кыргыз кинолорунан жана эмне себептен? Так, мен эски кинолорду эмес, жаңы кинолорун айтып кетейин. Бул эң биринчи, конечно же, Бейиш. Прям аябай сонун кино болгон. Экинчиси болсо бул Ашыгым киносу жакты мага. Недавно эле барып көрүп келдим, мындай. Мага эмнеси жакты? Ошол убактагы аураны беришипти да, прямчы максимально там бирде кондиционер жок, там канча 800төн ашык кондиционер өчүрүптүр да. Ооба. Вот ошонусу жаккан. Так, Бейиш, Ашыгым. Да, комедияларды айтырсың болбу? Ооба, калаган. Комедиядан жанакы эмне деп койчу эле, Напарниктер. Дагы кандай кино? Напарниктер. Жанакы До плюс Фа. Вот эң жакшы көргөн До плюс Фа да, кичинекей кезде. Акыркысын давайте көзүрмөм деп коебуз, Рахмат да. Көрүлөк, бирок мага уже жагат. Эмне себептен?
Нелери жакты, кантип жактырып калдыңыз? Эми до плюс фон болсо мен өзүм кичинекей кезде ал кезде дискте турабы. Ооба. Дискте болсо көргөндө прям тажабай эле көрөрчүмүн да, агамыз байке айткандай эле, мындай тажабайсың уже бүт прикол, бүт эмелериң уже жаттап алгансың, экинчисин күтө бересиң да. 5 болсо эми 5тики түшүнүктүү го дейм сразу эле, анткени бул Сөзсүз түрдө. кичинекей баланын ушинтип апасын 5 алып барганы, дагы по-любому кичинекей балалардын ичине калтырып койгондо мен да апамды алып барып келейин дегенчи жүрөккөчү калтырып койгондо. Ашыгым кино тасмасы болсо прям мага ата-энемдер айтып берерчи да. Биз кезде мондой болчу, там нанын үчүн мондой очередке турчубуз, ушундай СССР убагы деп. Бизге алар жомоктой эле болот. Бизге алар жомоктой эле да. Бирок биз ошонун баарын көрдүм да, на себе почувствовал. Ошоңуз жакты. Комедиялар болсо эми бир напарниктер эми вау, вообще сонун кино деп элейм. Аны эле кайра көрө бересизби? Аны да көрө берем. Жакшы, сонун. Алмаз мырза, негизи эле ушул кыргыз киносу азыркы учурда кандай нукта турат? Жана дүйнөлүк деңгээлге чыгууга кандай нерселерди кылышыбыз керек? Эмне кылсак дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз? Дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн менин оюмча бизге жакшы сценарий керек да. Жакшы сценарий керек биринчиден. Анан жакшы сценарий жазыш үчүн бизге жакшы сценаристтер керек да. Менин оюмча аябай деле көп убакыт эмес го, бирок азыр деген ар бир командалар кинодо ар кайсы өзүлөрүнүн студияларын ачып алып баргандай иштеп атпайбы? Мүмкүн ошолордун мындай кыйындары чогулуп алып бир кино тартса, жакшы кино чыгабы деген ой бар, мисалычы. Азыр дагы мындай мамлекет катарынан тарабынан дагы колдоолор да жакшы болуп баштады. Мүмкүн ошонун артынан дагы колдоо болсо эле негизи бизге мындай жазаганга даярбыз да. Ошон үчүн менин оюмча баарыбыз биригишибиз керек деп ойлойм. Хотя бы баары болбосо дагы бир 5-6 студия биригип алып бир жакшы кино чыгарып, фестивалдарды дагы азыр мындай жакшы өздөштүрүп атышат. Аларды саткан дагы продюсерлер бар азыр биздечи. Ошон үчүн бир жакшы окуя, жакшы сценарий, анан жакшы режиссура менин оюмча чыкса болот. Техникалык жактан даярбыз. Техникалык жактан деле даярбыз го дейм. Жакшы. Сиздин оюңузча? Мен аларды азыр түшүнө элекмин. Андайларга мындай понятиям жок да, мен азыр көп нерсени билбейм. Негизи жаш болсоңуз да, медициналык жакта окусаңыз да, ушундай кино жаатына келип, ушундай өзүңүздүн аудиторияңызды чогулта алганыңызга аябай суктандым. Мен сизди биринчи жолу көрүп, кайсыл кинодон көрдүм эле деп ошо ойлонуп кеттим да. Бир жерден көргөм, бирок көп тааныбайт экенмин да. Экөөңүздөрдүн тең чыгармачылыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Аябай суктанып атам сиздер менен отуруп бир студияда интервью алып жатканыма. Келип бергениңиздерге да чоң рахмат. Биздин Манас телеканалынын көрөрмандарына сиздерге эркин микрофон. Сен сөйлөгөнчө мен ойлонуп алайын деп аткам да. Ошо көрүүчүлөргө дагы бир жолу терең ыраазычылыгымды айткым келет. Биздин кинотеатрларда кинолорубузду калтырбай көрүп атасыңар, окуп атабыз комментарийлерди, бир кинодон экинчи кинону көргөнгө жетишпей калып атабыз деп да жазып атасыңар. Бул эмнеден кабар берет? Биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, кинобуздун өсүшүнөн кабар берет. Силер эгерде жагып атса, биз дагы анда туура бир нерселерди кылып атыптырбыз. Жакшы фидбек да биз үчүнчү. Анан ошо убагында мен жаңы киного келип аткан убакта айтышчу эле да, Өзбекстанда, мисалы Казакстанда киришпейт депчи. Кыргыздар киного кирет, эмне үчүн депчи. Анан бизди дагы туурап, мүмкүн коңшу мамлекеттер дагы өзүлөрүнүн киносу может өнүгүп атабы деген дагы ушундай ой дагы келип кетет да. Алар дагы жок, бул биз дагы колдойлу, биз дагы кирели деген сыяктуучу. Значит, баары тең жакшы, ошон үчүн ошо көрөрмандарга рахмат айткым келет. Ошо жакшы кинону көрүңүздөр, өзүңөрдүн мындай ички жан дүйнөңүзгө жаккан жанрларды тандап алып дегендей. Ошол кинодон өзүңөргө жалаң гана жакшы жагын сиңирип алыңыздар дегендей. Жакында чыга турчу киноңузга чакыра кетпейсизби? 6 марттан баштап шаарыбыздын жана бүткүл Кыргызстан аймактарында
Көзирмем аттуу биздин өзүбүздүн тарткан кинобуз жарыкка чыгат. Келип кетиңиздер. Бул киного өзүңүздөр үй бүлөңүздө ким кичүү болсо, анан дагы ким улуу болсо, баарыңар чогулуп алып киного барсаңар болот. Бизде эч ким тамеки чекпейт, арак ичпейт, бири-бирин урбайт, сокпойт, сөгүнбөйт. Ошон үчүн уялбай эле бара берсеңер болот. Жакшы. Акылман мырза? Албетте биздин кинобузду келип көрүп кетиңиздер. Буга болсо жалпы семья менен барган лучше да. Анткени семьяңыздар менен чогуу барып, көрүп туруп, кинодон чыгып, столдун астына сонуп көзүрмемди эстеңиздер. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен Манас телеканалында чоң экран программасы болду. Кызматыңыздарда мен Азиза Карпбекова, ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору кинорежиссер Алмаз Жангазиев жана актер Акылбек Акылман болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.